Синьцзян уйгур автономиялуу району Кытайдын Кыргызстан менен чектешкен жалгыз аймагы. Эки өлкөнүн ортосундагы соода сууар аркылуу ишке ашырылат. Мындан улам анын партиялык комитетинин катчысынын Бишкекке келиши өзгөчө мааниге ээ. Китай достиг значительных достижений в рамках развития западных регионов страны, в частности, СУАР. Уверен. Кытай батыш аймактарын анын ичинде сууарды өнүктүрүү боюнча көп ийгиликтерге ээ болду. Синьцзяндын өнүгүүсү Кыргызстандын да социалдык экономикалык абалына таасир этет. Кытай Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнөктөшү. Ошол эле учурда негизги агым Синьцзян аркылуу өтөт. 2022 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстан Синьцзян уйгур автономиялуу районунун негизги соода өнөктөшү боло алды. Тараптар ар тармактагы алаканы талкуулады. Чек ара пункттарында инфратүзүмдү жакшыртуу жана инвестициялык кызматташууга тоскоол болгон айрым чектөөлөрдү жоюу маселеси көтөрүлдү. Ведется активная работа по улучшению инвестиционного климата в стране. Учурда инвестициялык климатты жакшыртууга багытталган иштер жүрүп жатат. Чет элдик инвесторлорду коргоого алабыз. СУАРдын мамлекеттик жана жеке ишканаларын Кыргызстандагы тоо-кен, айыл чарба энергетика, транспорт жана логистика тармагындагы долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырабыз. Калкынын саны 26 миллион адамга жеткен Синьцзян уйгур автономиялуу районунун керектөөлөрү Кыргызстан үчүн соода алакасын жүргүзүүгө негиз болот. Биз өз ара соода жүргүзүүнүн өсүү тенденциясын сактап калуу үчүн бардык зарыл болгон күч-аракеттерди жумшоого даярбыз. Кыргыз Республикасында ыңгайлуу бизнес жүргүзүү үчүн жетиштүү шарттар түзүлгөнүн эске алуу менен Кытай инвестицияларын тартууга көмөк көрсөтөбүз. Кытай делегациясынын башчысы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду СУАРга иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Жолугушуунун соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Алар Кытай Эл Республикасына электр энергиясын экспорттоо жөнүндөгү меморандум, эки өлкө үчүн керек болгон электр өткөргүч линиясын жана чакан кестерди куруу жөнүндөгү меморандум, Кыргызстан менен СУАРдын ишкерлер кеңешин түзүү жөнүндөгү макулдашуу, Ысык көл облусу менен Синьцзян уйгур автономиялуу районунун ортосунда бир тууган шаар мамилелерин түзүү жөнүндөгү протоколу жана Синьцзян медициналык университетинин экинчи ооруканасы менен медициналык кызматташуу боюнча макулдашуу. Ошондой эле автоунааларды сатып алуу боюнча да келишим түзүлдү. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.